Парламенттеги көпчүлүк коалиция өкмөттүн ишине болгон жоопкерчиликти өз мойнуна алышы керек. Бул туурасында бүгүн Жогорку кеңеште Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Мирлан Бакиров көтөрүп чыкты. Өлкөдө жумушсуздуктун саны өсүп, тамак ашка болгон баа жылдан жылга жогорулап жатат. Дыйкандар болсо өндүргөн продукцияларын сата албай убара. Өкмөттүн мындай чабал иштеп жаткандыгына эл өкүлдөрү нааразы болуп, парламенттин ичинде министрлер кабинетин отставкага кетирүү маселеси бир нече жолу көтөрүлгөн. Бул туурасында кабарчыбыздын сюжети. Бүгүн Жогорку кеңеште Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Мирлан Бакиров өкмөттүн ишине болгон жоопкерчиликти парламенттеги коалициялык көпчүлүк өз мойнуна алсын деп билдирди. Анткени өлкөдө жумушсуздардын саны өсүп, тамак ашка болгон баа дагы жогорулады. 2015 жылы жумушсуздуктун пайызы 2,2% түзгөн болсо, 2016 жылы 8%га жетти. Мындайча айтканда 2-3 эсе көтөрүлдү. Демек, биздин калкыбыздын жашоо деңгээли төмөндөдү. Өкмөттүн Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин экономикабыз көтөрүлөт деген үмүтү акталбай, тескерисинче артка кетти. Адистер айрыкча чакан жана орто бизнес жабыркандыгын белгилешет. Бишкектеги ири базарлардын бири Дордойдо 18 000 контейнерден 6 000 жабылды. 2016 жылы биримдиктеги Казакстан, Орусия сыяктуу өлкөлөр менен товар жүгүртүүнүн көлөмү 16%га төмөндөдү. Муну өкмөт башчы өзү дагы мойнуна алган болчу. Экспорт 2016 жылдын январь-ноябрь айларынын ичинде 1 миллиард 268 миллион доллар түзүп, 1,5%га азайган. Муну менен катар азыркы тапта бир нече лабораториялар үчүн өнөктөштөрдөн келчү жабдуулар да кечиктирип жатат. Бүгүнкү күндө өкмөттүн берген статистикалык маалыматтары башка, өндүрүшчүлөрдүкү такыр бөлөк болуп жаткандыгын Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев билдирип чыккан болчу. Бүт жерде мына Сооронбай Шарипов өзү деле айтып кетти. Бүт жерде экономика көрсөтүштөр боюнча төмөндөп кетти. Мына статистиканы мен маалыматын алдым. Bir жылда 105 000 жумуш орун түзүлүптүр. Ошого ишенесиңерби? 160 000 жаңы ишкана 5 жылда ачылыптыр. Ошого ишенесиңерби? Мен мисалы ишенбейм, урматтуу агайын туугандар, урматтуу депутаттар. Өкмөт азыр кайсыл тармакты өнүктүрүүнү билбегендиктен көйгөйлөр чечилбей жаткандыгын серепчилер дагы белгилеп келишет. Какая у нас будет ориентированность экономики, да? 2 жылга чукул убакта эмне иш кылып жатышты? Иш аткарылбай эле кагаз жүзүндө бойдон калууда. Биздин өкмөт техникалык регламенттер боюнча тиешелүү чараларды бат көрүүгө чамасы жетпейт. Или 2 года занимались. Бажы биримдигине кирген 2 жылдын аралыгында экономикалык көрсөткүч кескин төмөндөгөн. Ушундан улам өкмөттүн ишине сындар айтылып, отставкага кетирүү маселеси көтөрүлүп келет. Экспорт упал ровно на 100 миллион долларов. Өкмөт башчы Кудай буйруса жана Казакстан каражат берсе 2018 жылы курабыз деди. Экономика мынчалык төмөндөгөн убак болгон эмес. Биздеги ресурстарды дагы жакшы колдонулган жокпуз. Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондун колдонбосок да болот. Аларды бир дагы компания билбейт. 2 айдан соң Атамекен фракциясы өкмөттүн отставкасын талап кылабыз. Өкмөттүн чабалдыгынан бүгүнкү күндө дыйкандар өндүргөн продукцияларын экспортко чыгара албай убара болушуда. Ал эми ушул жылдын августунан тартып ЕЭПтин дагы 18 техникалык талабы кирип жатат. Эгер өкмөт бул убакытка чейин тийиштүү лабораторияларды куруп жетишпесе, Кыргызстанда өндүрүлгөн продукциялар такыр сыртка чыга албай калат. Буга жоопкерчиликти азыр өкмөт алабы же өкмөттү түзгөн көпчүлүк коалиция алабы азырынча белгисиз. Изати Шугуралиева, Бекжан Камзаев, Сентябрь.